Кыргызстан боюнча 9 бала кызамык оорусу башталгандан бери 9 бала каза болду. Эмне үчүн алдындан кымбат балага прививкада отказ кылганы үчүн ата-эне жооп бербейт. Бул өзү курбанга чалуумен бери бар да. Канча күн болуп жаткан? Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмү карантинге жабылып, учурда кызамык менен ооругандар гана дарыланууда. Дарыгерлер 1 жылдан бери оорунун жайылуусу токтобой жатканын билдиришүүдө. Илдетке кабылгандардын 95% түрдүү себептерден улам эмдөөдөн өтпөгөндөр. Кызамыкка каршы убагында эмдөөсүн алыш керек экен, прививкасын. Биз мурунку балдарымда алганмын, кызамык болгон эмес. Мундо убагына жетпей алып калдык эле. Анан 10 айлығында прививкасын алып қалды кызамыктыкын. Анан кийин 11 айлыкта кайра неме болуп кетти. Аны ошону убагында чакырганда убагында алып туруш керек экен. Окуу сайганда өзүмө сайгандай болуп атат. Мындай кислороддо жатса өзүм жаткандай болуп атам. Эч кимди бала басы оорубасын экен. Кызамык менен ооругандардын көпчүлүк пайызын жаш балдар түзөт. Бирок арасында чоңдор дагы бар. Алишер кызы Бегайым 5 күн үй шартында дарыланып, ысытмасы түшпөй ооруканага кайрылган. Учурда келин кош бойлуу болгондуктан балага зыянды тийгизбей турган жолдор менен дарыланууда. 5-күнү көзүм менен билдим. Көзүм мишип чыкты, ичиге кып-кызыл болуп көзүнөн чыкты. Ошондон билдим. Дарыгерде жаш карап атабы учурда абалыңыз кандай? Ооба, жакшы. Жакшы караштат. Аллага шүгүр, рахмат. Бары жакшы караштат, тез карап. Аба аркылуу өтө тез тарайт. Тараганы дагы, муну мисалы үчүн коридордон наркы бурчта кызамык менен ооруган бала болсо, муну бурчта ден соолугу чың бала болсо, ошо 2-3 жума ичинде кызамык менен ооруп калышы мүмкүн. Ошонго бизге карантин салынып койгон. Ал деген уже бул жерге только кызамыкка подозрение кылгандар или кызамык оорусу менен ооругандар жаткырылып атат да. Жыл ичинде Кыргызстанда кызамык 8 адамдын өмүрүн алды. Жугуштуу оору болуп көрбөгөндөй тез жайылып, миңдеген балдар ата-энелер менен бирге оорунун азабын тартты. Дарыгер эмдөө жолу менен гана илдетти алдын алууга болоорун айтышууда. Вакцина албагандардын себептеринин бири диний көз караштан улам болууда дешет. Прививканы ушу диний караштар менен албайбыз, ал мүмкүн эмес. Андай дешип шылтоолор менен албай атат, отказ жазышып атат. Ошон непривитый балдар көбүнчө 100% ошолор ооруп калып атат. Эмне үчүн аларга прививка алал, алтындан кымбат балага келгенде эмдөө арам болуп калат да. Ал түшүнүктүү элден сурантат элем. Мындай, может биз медиктер жетиштүү түшүндүрө албай атабыз. Элде болор сөздөрдү айтыш керек эмес да. Болушунча эмдөөгө алдырган аракет кылыш керек. Динде дарыланууга, эмдөөгө эч кандай тоскоолдук жок. Оорулардын алдын алуу үчүн мамлекет тарабынан тастыкталган вакциналарга каршы чыкпоо керек деген дин өкүлдөрү эскертет. Ажыга жөнөгөн ажыларыбыз дагы ошо ковидке каршы өлкөлөрдү алып, андан кийин кетип атышат. Динибизде эч кандай бир каршылык келбейт бул нерсеге. Сөзсүз түрдө ошондой бир оорулардын алдын алуу үчүн эмдөө динге каршы келбейт. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2018-жылы дүйнө жүзүндө кызамыктан 140 миңге жакын адам каза болгон. Алардын көбү 5 жашка чейинки балдар. Уюмдун адистери кызамык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө балдардын өлүмүнүн негизги себеби бойдон калып жатканын билдиришет. Кыргызстан кызамык оорусуна каршы эмдөө өнүктүгүн улантууда. Бул үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекеттик казынадан 21 миллион сомго 264.500 доза вакцина алды. Эми экинчи этабын алкагында 9 айдан 7 жашка чейинки балдар жапырт эмдөөдөн өтүшөт. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.